Арбаңыздар, ардактуу элим, амансыздарбы, жакшысыздарбы, күлүгүчтүү жатасыздарбы? Мынакей эски жылды узатып алдык, жаңы жылды жадырап жайнап тосуп алдык. Мындай бир ой келет. Эгерде биздин Кыргызстандын басып өткөн жолун эми алыстабай эле жакынкы убак Совет доорунан беркисин эгерде биз тарта турган болсок, өзгөчө өтө бир кызыктуу bir film болмок, өзүнчө сериал болмок. Андан кийин бул ал биздин Кыргызстан жөнүндө өзүнчө бул саясий тасма, мен ойлойм, бир алдыңкы рейтингтерди алып, биздин кыргыз өлкөбүз, мамлекетибиз дүйнөгө аябай таанылмак деп ойлойбуз. Бул мен кемчилик жагынан айткан жокмун. Анткени бул биздин өзүнчө дагы бир жечкендик катары айтып жатам. Анткени жөн гана эгемендүүлүктү алдык деп жатып калбастан, биз аны улам-улам өркүндөтүп, улам-улам иштеп чыгып, улам-улам ойлор пайда болуп, саясий тема алмашып, саясий биздин фигуралар алмашып, улам-улам алмашып, улам-улам эксперименттер жасап жатабыз. Ал эксперименттерибиз биздин 30 жылга чейин узалды. Анан кийин биз чарчап калдык азмаз, кыргыз эли чарчап калды. Кечке эле эксперимент жасай беребизби, мунун аягы качан бүтөт деп көптөрү чарчап түңүлө баштады. Вот эң жаманы ушу түңүлүп калганда өз өкмөтүңдөн, өз мамлекетиңден, өз элиңден негизи эле түңүлгөн нерсе бул сенин ички дүйнөңдүн, мен ойлойм, кыйрашы деп түшүнөм да мен. Ошондуктан эл деген бул албетте бийиктикте, көкөлөп бакытта, сүйүүдө, ийгиликте, жеңиш ырнырдап, бакыт ырнырдап, ушунчалык сүйүү ырнырдап, акыйкат ырнырдап жашагысы келет. Ошондой жашап жаткандарыбыз дагы бар, жок эмес. Биздин кыргыз бактылуу эл, өзүнчө алганда өзүнчө бир ырыстуу эл, өзүнчө бийик эл, өзүнчө нарктуу эл, өзүнчө барктуу эл, өзүнчө салттуу эл. Мына биздин элибиз ушундай улуу калк. Илгертен берки биздин тарыхыбыз менен, эли жерибиз менен, ата бабаларыбыз менен, балбандарыбыз менен, Манас атабыз менен, Эртөштүк, Курманбек айтылбаган көп биздин баатырлар менен, данышмандар менен, акылмандар менен биз сыймыктанып келебиз кыргыз эли. Мына ушинтип келе жатабыз, буюрса көдөнүбүз көкөлөп турат, көкөлөп булуттун үстүнө чыгып турат. Аруу элбиз деп өзгөнчө бир аруу ойлоно алабыз. Биздин арабызда акылмандар көп. Бир гана жолду тандабастан, ар тараптан ар кандай акылмандарга биз ээбиз. Керек болсо өзүбүздү дагы биз бийик, өзгөчө жаралган элбиз, нурдан жаралган элбиз. Керек болсо кээ бирлерибиз Кудайдын жакшы көргөн эли, Кудайдын керек болсо Кудайдын жан жөкөрү жана шакырты деп дагы ошого чейин көдөнүбүз өсүп бара жаткан эл. Мунун жамандыгы деле жок, муну жакшы жагынан алабыз. Ошондуктан бизде болуп жаткан азыр эксперименттер, саясий кыйроолор, революциялар, мен ойлойм, бул элдин өзүнүн бир кандайдыр жан дүйнөсүнөн чыккан бир өзгөнчө реакция деп койсок болот, урматтуу меймандар, азыркы заманга жараша. Эми үчүн андай болуп жатат. Эми бул жерде бул жөнүндө эксперттер абдан терең баштарды катырып, чечмелеп жатышат. Өзүнчө эксперттер бар. Бирок биздин элдер өзүнчө эксперт болуп калды. Билет бардыгын көрүп турат, билип турат дегендей. Ошондуктан биздин эл аябай саясий такшалган эл. Анан кээ бирлер айтат экен, мамлекеттер биздин эл, кыргыз эли саясий такшала элек, дагы өзүнүн жолун таба элек деп. Жок, саясий биз такшалып калдык. Андан кийин бирок өзүбүздүн жолубузду, туура жолубузду таппай жатканыбызга буга мен ойлойм, биз баш ийишибиз керек деп ойлойм. Ошондуктан биз улам-улам эксперименттерди жасап, улам-улам орун алмаштырып, улам-улам президент алмаштырып, улам-улам премьер алмаштырып, улам-улам керек болсо идеологияда ал жака, бул жака аз-маз кыйыш, оюш болуп турган учур болуп турат, урматтуу элим журтум. Эми муну айта бергенден бери кажети жок, муну өзүңүздөр билесиздер. Муну айтып жатканымдын себеби сиздерге бир бөлүшө турган ойлорум бар. Анда бир кичине кагаздан да капа болбосоңуздар окуп койсом, мынакей
Жаңы жылды жакшы үмүт менен, жакшы тилек менен тосуп алдык, урматтуу туугандар. Мына жаңы жыл чүй лейли менен эле дагы жаңы чоң жаңылыктын, чоң үмүттүн алдында турабыз. Дагы жаңы өзгөчө эксперименталдуу Кыргыз элинин жаңы президентин жакшы үмүт менен шайлаган алдында турабыз. Буга чейин деле Кыргызстан мамлекетибиз өзүнүн суверендүүлүгүн алгандан бери деле келечекке жакшы үмүт менен урук тууган жүгүрүп, жор жолдош жүгүрүп, жердеш мердеш жүгүрүп, мекем ээлер жүгүрүп, жекем ээлер жүгүрүп, акалактап күйүгүп президенттерди шайлап келгенбиз туугандар. Ал биз сүйгөн ар намустуу, акылдуу, ак президенттерибиз элге чын жүрөктөн, ак ниеттен, элим жерим деп кызматтан өтөштү да аягында батырларча саясий курман болуп жатышты. Жалаңкыштын кийинкиси күчтүү дегендей, барган сайын кийинкилери күчтүү чыгып, алдыңкыларын кийинкилери мойсоп коюп атышты. Бирок чын-чынына келгенде мындай болбош керек эле да. Урматтуу туугандар, адам деген жалаңкыч эмес да. Адам баласы жалаңкыч, желмогуз, желмаянга да айланып кетиши мүмкүнбү деген кээде бир ушундай кызык ойлор келип калат. Же болбосо саясий таласына жалаң эле ажыдар, арстан, жолборс, карышкыр, марышкылар гана барабы деп ойлоп калат экенсиң. Карасаң эле бири-бири менен ушунчалык бир ысык болуп бир жагынан карасаң, ары караганда эле ой бузулат экен да. Анан көп карасаң качышкан, сайышкан бир ынтымакка келе албай эле ырылдап чырылдап эле калат. Бул деген бул акыйкаттык үчүн күрөшүүбү, же адилеттүүлүк үчүн күрөшүүбү, же мансап үчүн күрөшүүбү, же бизнес үчүн күрөшүүбү, эмне үчүн күрөшүү экенин биз билбей калып, жана байкай албай калып жатабыз. Керек болсо эксперттердин дагы баш жетпей калып жатат. Бирок буга өзүнчө жооптор бар экенин барыңыздар билесиздер. А булар андай болсо саясий таласында, анда эл кандай болот туугандар, эл кандай болот? Айыл байкуш кумурска шашып турат жумушка. Бирок көп кумурскалардын жок жумушу кыйындады турмушу. Аягы жини кайнады, башчылардын көбүн шыпырып жумушунан айдады. Бул иш жыйынтык бербеди, багы жокко дагы жок деп ушу кумурскаларга дегеле жакшы президент келбеди. Бирок өткөн президенттерибиз өздөрүн жакшыбыз деп ойлоду, көкөлөшүп көкүрөктөр жакшы эле тойлоду. Бирок аягы жакшы болгон жок, эл көңүлү толгон жок. Канча эл кыйрап жатса да, дегеле бир президент өлгөн жок. Ниети жаман дебеңиздер, жөнү жок мени жебеңиздер. Элди жеген эмирлердин өмүрлөрү узун экен. Элди жеген пайда окшойт. Алардын жан сырлары жанып турган айда окшойт. Эми ардактуу элим, бул болуп өткөн султандардын кинолорун кайра көрүп, кайра аларды сөгө бериштин кажети жок. Бирок бир кажети туура чын тыянак чыгарып, жаңылыш каталардын баарын чукуп чыгып, аларды издеп чыгып, бирок аларды оңдоп, былык кылыктын баарын жөндөп, чындыктын чын жолуна түшүшүбүз керек эле да. Эми булардын баарын сиздер билесиздер, угуп көрүп жүрөсүздөр, кечке кайталагандын кажети жок деп ойлоймун. Проблемаларды көрө билген жакшы, а эң жакшысы ал проблемаларды чечүү жолдорун билүү андан жакшы. А керек болсо ушул проблеманын түзгөн бизге проблемалардын жок болушу андан деле жакшы эле, алардын алдын ала, алардын болбошу мен ойлойм туура болот эле деп. Анда туугандар, бүгүнкү биздин максат акция дейбизби, жакшыя дейбизби, айтор турмуштун түйшүгүн азайтып, жакшылыгын арбытуу максатында элдин бир өзгөчө жүргөн кыялы. Мына бизде элде көп ойлойт. Мен ушу президент болсом, мен премьер болсом, мен депутат болсом. Бизде тойлордо көп бата берилет. Бешиктеги баланын бек баларын ким билиптир, балаң депутат болсун, президент болсун, премьер болсун, эл башчы болсун деп. Мынакей ошон үчүн ушундай баталар берилгенге жараша бизде элдер ушул депутаттыкка, жогорку кызматка, президенттикке, хандыкка абдан кызыгып өзгөчө ат салат. Ошондой кызыгуу бул ойлор жакшы, бирок ошого жараша биздин жан дүйнө сапатыбыз жана акылыбыз ага татыктуу эмес,
кичине тайсалдап калгандай көрүнөт, урматтуу туугандар. Ошондуктан керек болсо мен эстеп жатам, жаш кезекте билесиздерби балдар, мен сыйкырчы болсом деп ойлош элек, мен сыйкырчы болсом, мен миң сом, $1,000,000 таап алсам, мен миллионер болсом деп ушундай элдер, ушундай кызыктуу өзүнчө кыялдануулар көп да. Ошондуктан урматтуу меймандар, бүгүнкү бир ушу азыркы учурда президенттикке талапкер болуп жатканда элдин баары биз билебиз, Кыргызстан өзүнчө феномен болду. Мен президент болом дегенге көбүлөр күлүп айтат. Уят болдук дүйнөгө. Эмне үчүн мына бүт бары кимиси болбосун, бүт бары президент болом дей берет экен дейт. Ана мен айттым, анын эмнеси бар экен? Орусча макал бар го. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом дегендей бардыгы аракет кылсын. Эсе мунчукпай калды. Мунун жакшы жагынан дагы караса болот, урматтуу меймандар. Ошондуктан мынакей ушундай азыр президенттик ким болот деп ЗЧУнун алдында турганда, мен ушу сиздердин балким жашынакай араңыздарда кыялданып жүргөндөр бардыр. Анда ошол кыялданып жүргөн биздин кыялкеч урматтуу жердештериме, мекендештериме, эгерде мен президент болгондо деген жакшы акциясын сиздерге сунуштап жатам. Мынакей эл ичи өнөргенчи деген жакшы макал бар эле бизде. Ал макалыбызга укаштар мен эл ичи акыл канчы деп, акыл кенчи деп улап койдум. Урматтуу элим, анда азыркы учурга байланыштуу кыргыз саясаты акылга кризистүү болуп турган учурда акыл бөлүшүп ушул жакшы акциясына катышып коюңуздар деп мен сиздерден суранат элем. Балким биздин президенттик кандидаттары, келечектеги президенттер керек болсо, ошол балким элдин арасындагы мен президент болсом кандай кылат элем, өлкөнүн өнүгүшүнө, элдин ушунчалык байып өсүшүнө, жакшы жашашына мен кандай иш аракеттерди жасайт элем деген алардын купуя ойлорунан дагы азыркы биздин болочок жана болгон президенттерге балким пайдасы тийип калат. Анда урматтуу туугандар, урматтуу элим, биз бул акцияны уланта берели. Анда сиздерге ой келип калат, бул бизде бул сайрап жаткан өзүнчө билерман ким болду экен деп. Анда мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Аты жөнүм Дайрабаев Тимурлан Асанбаевич. Өзүмдү жөн гана поющий философмун деп коем. Анан сиздер эмне үчүн поющий философ деп дагы балким жылмая же кызыгып сурап калатсыздар, чыгарсыздар. Анда мен айта кетсем, сиздер дейле кыялданып, асманды карап, жылдызды карап ырдаганды жакшы көрөм. Асманды карап, жылдызды, күндү карап, ааламды карап ойлонгонду жакшы көрөм. Акылмандык сүйөм, данышмандуулукту сүйөм. Ошондуктан өзүмдү мен поющий философмун деп атап алдым. Бирок буга дагы менин жакында жүргөн досторум дагы мени ушинтип эркелетип коюшат. Поющий философ деп. Анан кийин мен дагы ичинде татыктуу болоюн деп коюңдап калам. Анда поющий философтон эгер мен президент болгондо деген акциясын уланта берели, урматтуу туугандар. Эгерде мен президент болгондо жалпы адамзаттын жашоосу үчүн жер энени сактоо жөнүндө планетарлык деңгээлде экологиялык программаларды кабыл алып, дүйнө мамлекеттери менен терең иш алып бармакмын. Анткени дүйнөдө жашап жаткан бардык жандарга, баарыбызга бир жер эне. Жер энени бүлдүрүүгө эч акыбыз жок. Бир тыйындай акыбыз жок. Жер эне бизге берилген аманат. Жашоонун өзү жаратуучунун ааламдык керемет чоң проектиси. Жер эненин кыйрашы жашоонун бүтүшү. Кийинки жоба. Эгер мен президент болгондо дүйнө элин ынтымакка чакырып, согуштарды токтотконго аракет кылып, адамды сыйлап, биз менен жерде жашаган жандардын баарын сыйлап, жер эненин балдары деген ынтымакта өнүгүү проектисин баштамакмын. Эгер мен президент болгондо ар бир улуттун, ар бир мамлекеттин шериктеш, өнөктөш өнүгүүсүнө үндөмөкмүн. Эгер мен президент болгондо эң оболу кыргыз элинин улуулугун даңазалап, анын акыл эс,
ички дүйнөсүнүн байышына жана өсүшүнө негизги иш аракеттерди жүргүзүү закондорун кабыл алып, аларды ишке ашыруу ыкмаларын жөнгө салмакмын. Эгер мен президент болгондо элимдин, адамдардын акыл эсине, жан дүйнөсүнө доо келтирүүчү алкоголь, тамеки сыяктуу зыяндуу тамактарга, зыяндуу ичимдиктерге, казино жана ошондой эле ар кандай көнүмүшкө айландыруучу компьютерликпи, компьютерлик эмеспи оюндарга, канды кызытып, психиканы бузган оюндар, мисалга ар кандай жаныбарларды уруштуруу бар, ит уруштуруу, короз уруштуруу, дагы өздөрү урушуу, ошондой эле спорттун бои без правил сыяктуу кандуу спортторуна, ошондой эле адамдардын өмүрүнө коркунуч алып келген оюндарга чектөө жана жоюу салат элем. Эгер мен президент болгондо өлкөбүздүн өнүгүүсүн эл менен биргеликте, биргиликтүү социалдуу өнүгүү тармагында жумуш алып барып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакка чогуу өнүгүү системасын ишке ашырар элем. Эгер мен президент болгондо эч кимден карыз сурабагандай, мүмкүн болсо бергендей, өзүбүздү өзүбүз багып, өз өлкөбүздү өзүбүз инвестор болуп, өз жер байлыктарыбызды өзүбүз алып, жолубузду өзүбүз салып, эл үйлөрүн ыңгайлуу кооз кылып, өзүбүз салып, өз энергетикабызды, өз кен байлыктарыбызды өзүбүзгө жетип ашкандай кылып, аларды жеке менчиктерге, бөтөн мамлекеттерге бербей, жер байлыгын эл байлыгы катары карап, элдин социалдык муктаждыктарынын баары аткарылгандай шартта активдүү иштерди алып бармакмын. Сот, прокуратура жана ички иштер органдары акыйкат органдары деп аталып, акыйкатсыздыкка жол бербей жана аны менен күрөшүү иштерин алып барып, түрмөлөр жоюлуп, адамдардын кыянаттык жана кылмыш иштерине барбай тургандай агартуу иштерин аткарыла тургандай иш-чараларды үстүнөн активдүү иш алып бармакмын. Албетте чогуу. Эгер мен президент болгондо мамлекет башчылыктарына, закон чыгаруу органдарына, мамлекеттик деңгээлде элдин ичинен чыккан даанышман, акыйкаттуу, терең жоопкерчиликтүү, сапаттуу, терең ойлуу, өзгөчө эксперттик мамлекеттик группа аркылуу тандап алмакпыз. Мисалга ушу биздин эл ичинде деп баягы азыр курултай түзүлүп жатат. Курултай көптөн бери иштеп келе жатат. Эл ичинен түзүлгөн өзгөчө акылман, даанышман адамдар. Ошондуктан ошо курултайдай элдик кыймыл аркылуу дагы бизде элдин ичинде көп кыймылдар бар, социалдык кыймылдар. Ошол менен эл менен тыгыз иштеп иш алып барсак, өкмөт бирге, бүт мамлекет бирге, эл бирге иш алып барса, мына ошондо бизде абдан жакшы терең өнүгүү болот эле. Мамлекет тарабынан элге жалпы жарыя берилип, бул кандай жагынан айтып жатам? Мисалга бизде шайлоо болуп жатпайбы? Шайлаганда ким коёт? Мисалга партия талабынан бирөө талапкерлер коёт. Алар өздөрү коюп жатат. Аны эл коёбу, эл сунуштайбы, сунуштабайт болуш керек. Өздөрү партияларга кирип туруп, анан кийин эми партияга кирген өзүнүн жол жоболору бар, ыкмалары бар. Ал жака жөн жөөкөрлөр кире албайт. Анан кийин эл тандабаса деле ошол жакка барат дагы, ошол жак аркылуу анан кийин өздөрүн депутаттыкка коюп, президенттикке коюп, дагы бир кызматтарга коюп, анан кийин өткөндөн анан барып анан элге ушинтип айта баштайт да. Мисалга аларды эл тандабашы деле мүмкүн эле негизи да. Ошондуктан менде ой болуп жатат, азыркы шайлоо так болгон учурда дагы, ошо депутаттыкка деле так болгон учурда дагы, эми бул менин жеке субъективдүү оюм, урматтуу туугандар, балким мен түшүнбөстүк кылып жатасыз деп бирөөңүздөр ойлошуңуздар мүмкүн. Бирок мындайдан келгенде ошол шайлоочуларды эл көбүн тааныбайт, эл деле аны коштогон жок, колдогон жок. Кийин ал партия алкуу келип туруп, анан кийин өздөрүн тааныштырып жатпайбы. Ошондуктан бул шайлоо баары туура эмес жагынан чыга бек деп ойлойм. Баягы ким койсо дагы
дос жоро жолдоштору, тууган уруктары бардыгы жүгүрүп колдошот, айылдаштары, урукташтары, кудалары бүт бардыгы колдой беришет. Ал адам чын эле компетенттүү, ошол жумушка чыныгы кандай деңгээли менен баратат, кандай ниети менен баратат, аны эч ким изилдеп тандабайт, талдабайт. Эң оолу биздин жигиттер бизге жакын, биз тааныбыз деп колдой берет. Ошондон бул шайлоонун караганда деле моралдык жактан бул туура эмес болуп чыгат да. Эгер жакшы, эгер ошол киши ошол чын эле кандайдыр бир жогорку ишке, жоопкерчиликтүүлүккө өтө терең сапаттуу болсо, ушундай бир ак киши болсо, анда Кудайга шүгүр, анда жакшы болот, ошол адам өтүп калса. Андай болуп жатпайбы? Андай болуп жатпайт да. Ошондуктан мен ойлойт элем, урматтуу туугандар, шайлоого негизи мындай болсо деп ойлойм да. Бул кыялдан болуп жатат да, туурабы туугандар? Ар бирибиздин оюбуз бар, мындай болсо, тигиндей болсо деп. Мен ойлойт элем, ошо мамлекеттик эксперттик группа, элдик эксперттик группа менен кошо айтор бир акыйкаттуу бир группа бар да, ушундай. Керек болсо президентте дагы мынакей азыркы учурдагы биздин курултайдын сунуштарына жакындаган сыяктуу, ошо мисалга ошондой бир өзүнчө группа деп эле коеюнчу, өзүнчө бир ошолор мисалга мамлекет кошо элге жарыя жиберет. Урматтуу эл, сиздердин араңыздарда мекемелердеби, ишканалардабы, окуу жайлардабы, кай жакта болбосун, сиздер тааныган, билген адамдык сапаты, иш алып баруу жагы, илим жагынан бир өзгөчө бир төп келишкен бир өзгөчө бир феноменалдуу сиздерди сыйлаган бир адамдын бизге тизмесин жибергиле. Анан элден ошол тизме түшөт. Ал ошол айылда иштеп жүргөн, кайсы мекемеде иштеп жүргөн, ишканада, окуу жайда иштеп жүргөн адам, ал мен депутаттыкка барам деп деле ойлогон эмес. Анткени азыркы учурда ал депутаттыкка бара албайт, ал жака кире албайт. Ага мүмкүнчүлүгү жок, жана чамасы дагы жетпейт. Ага ал андай ишкерлер адамдарга бөгөттөр атайын коюлгандай сыяктуу да. Же болбосо ушундай система, ал жака ал адамдар бара албайт. Ошондо бүт Кыргызстандын аймагынан жанагы суроо, запрос берилгенден кийин келип түштүбү бардыгы? Келип түштү. Мынакей бизге ушундай келип түштү, канчадан 1000 адамбы келип түштү, мына тизмеси келип түштү. Анан ал адамдар чакырылат. Чакырылып келгенден кийин ошол элдик эксперттик орган, мамлекеттик эксперттик орган чогулуп туруп кол чабуулар менен тосуп алабыз. Ордубуздан туруп тосуп алабыз. Рахматыбызды айтабыз. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Керек болсо жүгүнүп да коебуз. Анткени бул адамдар өздөрүнүн сапаты менен, иши менен, адамдык деңгээли менен, акылы менен алар элдин арасындагы сыйга ээ болгон элдер. Ошол адамдар келип отурат. Шайлоочулар мен коем эмес. Алар өздөрү келди. Элдин сунушу менен келди, мына эл тандаган адам, эл сүйгөн адамдар келди бул жерге. Анан айтабыз, урматтуу, ардактуу, кымбаттуу биздин туугандар, эл сыйлаган адам экенсиздер, сиздерге чоң ыраазыбыз. Кыргызстаныбызда ушундай адамдар көп болсун. Мындай адамдар керек. Бизге мамлекеттин өсүп өнүшүнө, элдин жакшы байышына, жашашына бизге мындай адамдар керек сөзсүз. Ошондуктан эл сыйлаган адам экенсиздер. Андай эми сиздердин ишмердүүлүгүңөр боюнча дагы биздин мамлекетти кантип өнүктүрөбүз, кантип күчтүү кылабыз. Элдин жан дүйнөсү жаркырап, жайнап, бактылуу жашаганга кандай сиздердин проекттер, ойлоруңуздар барбы деп туруп, аларга биз тапшырма беребиз. Мына ошентип тандалып алынгандан кийин, конкурстан өткөндөн кийин
эксперттик группа чоң рахматын айтып, ыраазычылыгын билдирип, урматтуу туугандар, сиздер өттүңүздөр, кабыл алдык сиздерди. Эми сиздерге мынакей уна барыңыздар Кыргызстанды кыдырып, эл жериңерге барып, өзүңүздөрдү тааныштырып, жакшы өзүңөрдүн иш амалыңарды, проектиңер менен тааныштырып келиңиздер деп жиберебиз. Майын куюп, тамагына акча берип, жатаканасына акча берип, керек болсо мынакей биздин эл шайырларын кошуп берип, айылга барып, өзүнчө шаң кылып, жакшы. Мына туугандар, ушинтип шайлоо деп эле жүгүрүп жүрө бербей, кыйналбай эле, опур-топур болбой эле, элдин арасынан эл ушинтип өзү тандап эле жиберип койсо, анан ал мен шайланам дегенде эле ой жок болчу. Шайлоого барам дегенде эле ойлу жок эле. Депутат болом дегенде эле. Балким кыялында жүргөндөр эле, бирок ошентип жиберип коюп, ошо элдин сунушу менен эле эксперттер, ошондой терең, улуу адамдар, акылдуу адамдар тандап эле, ошентип эле жакшы жолго биз түшсөк, бир жакшы жол болот эле деп ойлойм да. Көп партиянын кереги жок. Бул жерден башаламандык болот экен. Ушундай эле партия системасы иштейт экен, кыйын экен, булар өздөрү ынтымакка келип, ар бир партиянын керек болсо башчылары, мындай тыңдары да турабы, акылдуулар. Ошолор чогулуп бир иш алып барса эмне болот? Баардык партиялар чогулуп иш алып барса эмне болот? Андай жок болуп атпайбы? Анан кийин бирөө өтүш керек, бирөө өтпөй калат. Ушинтип эле анан кыжылдашып, ызылдашып, тызылдашып, чукушуп, нукушуп эле жүрүшпөйбү? Анан кийин балким бул деле жагымсыз процесс экен негизи. Эми ошол эле эки партиялуу Американы эле калаганда демократтар менен республикалыктар, ошолор эки эле партия эле бири-бирин жамандап, бири-бирин эле издеп эле, бирдеси издеп эле, эми бир сөз келип жатат, айтпай эле коеюн, чукушуп, нукушуп эле ушинтип турат экен да. Эки эле партия ушуга алып барып жатат да. А биз бир эле партия менен, эми бир партия эмес, андан башка бир аталса деп ойлойм да. Ошо менен эле чогуу эле мынакей бир өлкө, бир мамлекет, бир эл, бир акыйкат, бир чындык, бир жашоо, бир бакыт, бир игилик жана бир бийлик. Ал даанышман акыйкат бийлиги деген бура менен эле биз алга жүре берсек, мына биздин ушул бизге жакшы жол болобу деп ойлойм да. Биз деген бөлүнгөнгө жарынганга эч акта биз дарманыбыз бар окшойт негизи. Бирок андай дармандын бизге кереги жок. Бүт эле ынтымактуу деп атабыз, баары эле ынтымактуу деп атабыз, бирок ынтымакка келе албай атабыз да. Бирок ушул жанагы биздин ушинтип өнүгүү системасында, шайлоо системасында ушундай бир нерсеге алып келип койсок, мен ойлойм, биз өзүбүздүн жолубузду жакшы тапмакпыз деп мен ишенем, урматтуу меймандар. Андан кийин дагы керек болсо ошол иштеп жаткан иштермандардын ишинен эле иши белгилүү да. Ал жака мындай кыйтуу өзүнүн мансабын ойлогон, өзүнүн байлыгын ойлогон, мындай өзгөчө кыйшаң-мыйшаң адамдар өтпөйт эле. Ал жака сетка болду. Ал жака только актар, тазалар, ушундай иштермандар, жоопкерчиликтүү адамдар өтүп, ошондой өтүш керек. Анан ал жакта жакшы, жаман иш болбойт эле да. Мына анан ал жака ушундай элибизди, ушундай өкмөтүбүздү, ак өкмөтүбүздү эл сыйлап көкөлөтүп турса, анан кимдин эле негизи эле туура эмес, өзүңдүн өкмөтүңдү, өзүңдүн эл башчыңды, өзүңдүн ушундай мамлекеттик деңгээлде иштеп жаткан адамдарды, мамлекеттик иштеп жаткан ишканада айтор негизи адамга сый керек да. Анан биз демократия деп калагандай чукуйбуз, калагандай саябыз, калагандай тиштейбиз, керек болсо мүлжүп жеп да коюп жатабыз. Анда урматтуу элим, баарыбызга ийгилик, жакшылык каалайлы. Мынакей жаңы президенттик шайлоонун алдында турабыз. Жакшы үмүт менен дагы эле биз көңүлүбүз калбайт, түңүлбөйбүз. Баары бир жакшылыктан жакшылык издейли, жакшы үмүттөн жакшылык издейли, үмүттөнө берсек. Бирок үмүттөнө берген менен анын баягы үмүттөнгөнгө жараша, ошого жараша иштер алып барыш керек. Буюрса эми жаңы президенттерибиз дагы жакшы ойлорду айтып жатышат, ишенгиле деп жатышат, оңолобуз, өнөбүз, өсөбүз деп жатат. Кече күнү
мен дагы бир сөзгө ушундай бир калыс болдум, уктум. Урматтуу Садыр Жапаров кимге ага, кимге ини, кимге ата, кимге баба. Өзүңүздөргө 100% ишенсеңиздер, мага 101% ишенип коюңуздар деди. Анан бирок адамга өзүнө 100% ишениш кыйын. Бирок ошентсе дагы, бирок мындай сөз кайсы жактан чыкты? Чын эле жан дүйнөсүнөн чыктыбы? Чын эле тереңдиктен чыктыбы? Же болбосо бул жон гана элдин кулагын, жонун көптүрүүчү сөз болдубу деп адам ойлоно берет экенсиң, күмөн санайт экенсиң. Бирок мындай сөздү дайым эле уга бербейсиң да. Керек болсо мен өзүм ишенем 100% деп айтыш кыйын. Мен айта албайм мисалга. Сиздер балким айта алсаңдар мүмкүн. Бул сөз чыккандан кийин анда Садыр Жапаров өзүнө өтө ишенген адам окшойт. Эми урматтуу элим, анда келе жаткан президенттик шайлообуз ийгиликтүү өтүп, элибиз, өлкөбүз келечекте да учурда да ийгиликтүү, илимдүү, бакубат жашоодо жашаган улуу эл жана өнүккөн күчтүү өлкө болушуна чын жүрөктөн тилектешмин. Көңүл бөлүп угуп койгоңуздарга чоң рахмат. Ак ниеттер, ак тилектер баары кабыл боло берсин.